içini çok çok benim sezgim gelip düğünödөгün sağınıçtın sargaybas al but gücün stop al but gücün al but дыханиядан снимать етпе. Театрдан консерваторияга кеткенден кийин аябай ички дүйнөң эңшерилип кеткен 3-4 ай түшүмөн кетпейт театр. Күндө театрда ырдап атам, же болбосо сценада репетиция жасап атам, же оркестровый репетиция, же болбосо хордо отурам, же театрдын ичин кыдырып жүрөм. Анан кийин эле бир жолу ырдап атам, анан кийин ырдап атып, өзүмдү ошол түш экенин билип атам да. Ай, мен театрдан кетип калбадым беле. Же кайра чакырганбы деп, анан кийин ай жок, бул түш окшойт деп билип атам да уже. Napoli, o sol beato, ove sorridere vuole il criato. O dolce Napoli, o sol beato, ove sorridere vuole il criato. Santa Lucia, Santa Lucia. Santa Lucia, Santa Lucia. Өзүнүн коңур, жагымдуу баритон үнү менен улуттук опера өнөрүндө көрөрмандарынын жүрөгүнөн түнөк тапкан белгилүү опералык ырчы Эмиль Өмүров кийинки учурда чоң сахнада көрүнбөй калуусунун себебин издесек, ал учурда улуттук консерваториянын элдик ырдоо бөлүмүндө белсемдүү окутуучу катары чыгармачылык ишмердүүлүгүн улантып жатыптыр. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө каармандын чыгармачылык өмүр жолуна кайрылуу менен ырдоо өнөрүнүн сырларынын айланасында сөз кылсакпы деп турабыз. Окуу элегимде эле мен өзүмдү эс тарткандан баштап деп айтсам туура болот го. Ырдап эле жүрдүм, атамдын ырдаганын укчумун да. Чоң апамдын ырдаганын укчумун. 10 классты бүттүм, 10 классты бүткөндө мен тракторист деген эмен дагы ал убакта ошо Советтер Союзунун учурунда ушундай бар эмес беле. Тракторист, машинист 3 класса дегенди праваны алып, анан кийин эмне калам? Мен ырчы болом деген ой ар жакта бар. Анан эми ошону баягы түрткү болгон киши
деле болбосо керек, жер айдап 3-4 айдай иштеп калдым го. Анан кийин 3-4 ай иштегенден кийин bir күнү bir бала велосипед менен келиптир. Ушундай атаң чакырып атат деп. Барсам, атамдын агасы Насыр деген киши, Насыр атам келип калыптыр. Машина менен. Анан кийин Эмил, сени алып кетем, мен окутам сени. Сен окушуң керек, сен жакшы ырдайсың. Ушул жака окууга өтүшүң керек сен дейт. Анан жым эле дечтим ичимен. Окуйт экенмин, Кудай буйрса депчи. Эртеси күнү оперный студияга алып барды. Ушу сен именно ушуга жөндөмдүүсүң опера жагына депчи. Үнүң ошого жакшы эме. Макул деп оперный студияга келдик. Ырдап бердим. Ырдап берсем, үнүң жакшы экен деп Артык Мырзабаевич басып келип туруп экен. Эмне муштумуңду түйүп алгансың дейт. Эмне боксерсуңбу дейт. Жок, мен трактористмин деп турмун мен дагычы. Күлүп атышат ошол жердегилердин баары кыран катка. Анан кийин өттүң деп багы экзамен бүткөндөн кийин эметишти. Анан кийин 2 жылдык опералык студияда Эмил белгилүү ырчылар Кыргыз Республикасынын эл артисттери Эркин Касымов, Валентина Портновалардан алгачкы вокал өнөрүнөн сабак алат. Студиядан соң ал театрдын хорунда 2 жыл хордун артисти болуп эмгектенип, бирок анын чоң сахнага болгон дегдөөсү акыры Борбордогу искусство институтунун ырдоо бөлүмүнө белгилүү вокал боюнча педагог устат Асанкул Осмоновдун классына алып келет. Эмилге дагы бир эмнеси повезло да, мындай айтканда. Мен өзүм Кыргыз Республикасынын эл артисти Муковник деген бизден менин мугалимим болгон. Мен эң биринчи выпускнигимин. Эмил дагы ошол менден 3 жыл окугандан кийин ошол кишиге барып, ал киши келип калгандан бияка келгенден кийин ошол келип, ошол кишиден бүтүп, ал киши абдан таланттуу. Особенно ошо педагогика жагынан аябай жакшы билген адам болгон. Театрга бардым, барганда мен дароо эле солистке өткөн жокмун. Ошол эле хордо иштеп жүрө бердим. Жарым жылдай, где-то ушу жарым жылдын тегерегинде го. Ырдап жүрүп, анан кийин Мээрисай Чакумбаев деген режиссер бар эле, сиз да билесиз. Анан ошол Мээрисай Чакумбаев чакыртып атат деп калды. Анан барсам, Мээрисай Чакумбаев айтып атпайбы, сен консерваторияны бүткөнүңө канча болду? Дагы эле заявление жазбай жүрөсүң, солистке өтпөйсүңбү деп. Анан өтөйүн деп эле ошол жерден кагаз ала коюп, ары бери жаса коюп эле, ал кишиге кол койдуруп, директорго алып барып кол койдуруп, ары бери документтерин баарын бүтүрүп, ошентип солист болуп калдым. Чоң сахнага чыгуу ар бир эле ырчынын толкундануучу эстен кеткис учуру болуп эсептелет. Эмилдин багына Вердинин Травиата операсында Жермондун партиясын аткаруучу СССРдин эл артисти Артык Мырзабаев гастролго кетип, жетекчилик бул партияга даярданып жүргөн Эмилге сунушташат. Мага Муковников көп нерселерди үйрөттү деп ойлойм. Окуп атканда, окуу программасында, операдан
ошол Онегин анан Травиата деген эки операны Артык Мырзабаевич мына бир фразасын койбой ар бир фразасын иштеген да. Күнү бүгүнкүдөй эсимде Хусейин Мухтаров агайыбыз ошол киши көп нерселерди ал киши дагы айтып берчү да. Ай, могул жерден момундай чыгасың, тиги жерден тигиндей чыгасың, могул жерде момундай кылбагын, тигин момундай кылгын деп, момундай баскын, сценанын закону монундай, сахнанын законунун баардыгын түшүндүрүп, ал киши да көп нерселерди айтып берди. Ялантадан Робертти ырдадым, Пиковая дамадан Елецкий, князь Елецкийди ырдадым, чоң партиялардан да. Алеко деген операдан Рахманиновдун Алекону ырдадым. Паяцадан Сильвио деген персонажды ырдадым. Мен де опера балет театрында 10 жыл иштедим. Ушу кесиптеш катары бул кишинин театрдагы ушу жөндөмдүүлүгү баритондордун алдыңкы сабында турган баритон катары билем. Бул кишинин ушу музыкальныйлыгы, актёрдук чеберчилиги күчтүү, үнүнүн тембри кооз. Улуттук опералардан мен Айчүрөк операсынан Канчоронун ролун аткардым. Канчоро бул терс каарман да. Терс каарманды ырдаган аябай татаал болот экен да. Мен аны деле билген эмесмин. Аны драматург Калыймолдо Асанович айтып калды. Сен жалаң Онегин, тиги бу Сильвиолордун баарын аткарып жүрүп, геройлорду аткарып жүргөнү. Моуну мындай ырдабайт. А киши дагы мага далай жакшы кеңештерди берип, жардам берди да. Канчоронун ролун момундай аткарыш керек, момундай кылыш керек деп. Başımdan attap tepsiz kol emine kılganım. Saçma kılarman, amarımda çolarman. Сыйкырдуу флейта деген операны койдум Моцарттын. Анан ошондо главный партияны Папагенонун партиясын мен ырдадым да. Папагено деген Птицеловдун ролу башынан башталган баардык персонаждар менен ырдайт экен дагы сахнадан почти кетпейт экен да. Клавирди карап алып, айнайын 3 ариясы бар, 2-3 дуэти бар, 1 терцет, 2 квинтет. Ошонун баардыгын мен ырдашым керек экен. Ну-ка звонить мне, я не знаю. Мальчик, да, лето, Бир чети мактанчылык болуп калып атат, бирок мактанчылык болгону менен бул музыкальный критиктердин жазгандарын окугам. Ушунчалык аябай фурор окумуштай баягы эме болду деп. Ушундай бир жаңылык болду, жаңылык кийирдиң Эмиль. Моцарт как будто сага жазгандай болуп калыптыр бул операны деп айткан күндөрү да болгон да.
Эсимде бар кичинекей бир кыз менин поклонницам деп койчумун. Мен ар бир ошол сыйкырдуу флейтаны ырдаган сайын келет экен да. Морондай болгон гвоздикаларда бир 30-40 штук го. Мамасына саттырып алчу экен ошонучу. Ыйлап атып саттырып алчу экен. Мен Папагеновго берем муну деп. Кичинекей балдардын жүрөгүнө эгерде мен калып калган болсом, мен өзүмдүн анча-мынча да болсо ошол операга салым коштум деп ойлойм да. Каждый жил бы где хотел, и врагов бы не имел. И ходили мы, друзья, искренне мы верны, и легко жилось бы нам в дружбе беспримерной. Катары менен 5 күн подряд эме болду, премьера болду. Ошондо президент жана анын аппараты, тиги булардын баардыгы өкмөттөр келип, ошондо аябай ушунчалык ыраазы болуп кетишкен. Кээ бир чиновниктер эртең бүрсүгүндөн заслуженный артист деген наамды аласың деп да кайтышкан. Анан эми алсам алармын, албасам дагы көрөрмүн деп жүрүп, анан болбой калды. Аңгыча болбойт. Төмкөрүш болуп кетти, тигинде эмне болуп кетти. Жакшынакай романстарды, орустун романстарын, кыргыздын романстарын, западноевропейский композиторлордун романстарын ырдап, Жакшынакай элге жагымдуу болуп жүрөт. Эмилдин дагы артыкчылык жери бар. Башка ырчыларга окшоп жалаң эле ошол театрда отуруп калбай, ал мындай жеңил ырлардан дагы ырдап коюп жүрөт. Себеби көп сенин мага кымбаттыгыңдын, эсептеп бергим келбейт анын баарын. Бир гана сөз айтсам жетишет го, апасысың мотурайган балдарымдын. Түбөлүк сен мен үчүн кымбат экенсиң. Жетсем деймин кадырына ошол сезимдини. Түбөлүк сен мен үчүн кымбат экенсиң. Жетсем деймин кадырына ошол сезимдини. Дара кырдай жалбырагы
жан дүйнөңөрдү кошпойсуңарбы? Сен үмүттүүлөрдү эрбе. Ал жөн эле ырдаганда гол эле ноталар болуп калат. А эгерде жүрөктү кошкондо уже жан дүйнө кошулганда бөлөкчө сапатка ээ болот. Бул жака келип калышы мен театрдан бул жака Мурат Акимовичтин чакыруусу менен мугалим катары келип калдым. Келгенден бир 2 жылдан кийин ушу Народный пение кафедрасы өзүнчө бөлүнүп мен жетекчи болуп калдым. Анан кафедрага мугалим алыш керек болуп калып, анан ушу Эмил Байкени ушу жетекчилик менен кеңешип чакырып алганбыз бул жака полный штатка. Мен өзүм педагог болоюн деп деле ойлогон деле эмесмин. Бул капыстан болгон бир сунуш болуп калды. Анан кийин Мурат Акимович ректор чакырат деп калды. Анан Мурат Акимович кабинетине кирип барып учурашып, ушундай чакырып турсуз десем, ушундай иштеп бергин. Театрдан полностью бошош керек анчын. Полностью бошоп келсең бияка орун бар. Сен иштеп бергин деп калды. Анан кийин макулдугумду бердим. Ушундай Мурат Акимовичтей болгон кишилер чакырып аткандан кийин бул мен үчүн деле чоң сыймык. Улук Мырзаполатов агайдагы өзү классикалык вокалды өткөн киши. Кийин ошо элдик ырлар менен ошо классикалык аткарууну айкалыштыруу жолу менен ошо бир үн коюу боюнча бир өзүнүн мектебин түптөгөн адам. Ошо биздин профессорубуз ошо киши. Эми баягы көзгө көрүнүп турат ошо кишинин ишинин натыйжалары. Биз деле башка жактан бир жаңылык алып келген жерибиз жок. Ошол кишилердин жолу менен келатабыз. Бул туура жол. Менин оюмча эч кандай деле айырмасы жок народный ырчыбы же оперный ырчыбы же эмнелердин. Тек гана ошолордун будущий балдардын, студенттердин өзүнүн ыгына, нугуна салып алып барыш. Это ар бир педагогтун өзүнүн эмнеси да. Биринчиден дикция. Жок, мен ар дайым эле какшап атам. Эрлан. Бар тарабым бир гана сен жыттанган, бажырайган көзлөрүңө суктанам. Бакытымдай бир сайын сен эстейт, баскан изиң башкалардан этеп ушунчалык сүйүп калган экен, өзүн эмес, изин кысканып атат. Көрдүңбү? Ошо сөздүн маанисине дагы маани бериш керек, мазмунуна. Биздин Владимир Иванович Муковников ушул дем алуу упражненияларын берчү эле да. Ошол эле упражненияны мен агайымдын берген упражнение төкпөй чачпай эле ушул бияка ала келгем десем туура болот да. Анан кийин ошо упражненияларды берип, ушуну жасасаңар үнүңөр өсөт, дыханияңар жакшы болот, туруктуу болот деп айтсам, бир-экөө ишенди окшойт, калгандары ишенбей эле сабакка келип жүрөт. Упражнение жасагандар баягы ордунда эле туруп турат дагы, тигилердин үнү өзгөрө баштады да. Өзгөрө баштаганда деп таң калышып, а мунун үнү эмне мында болуп калды? Сиз бөлөкчө сабак өтүп атасыз, бөлөк күндөрү дагы деп таң калышпадыбы? Анан кийин ошондон баштап баардыгы тегиз баардыгы жасай башташпадыбы? Бир кафедра иштеп жүрүп, абдан ушул Эмилдин өзүнүн баягы кесипкөй катары, кесип ээси катары өзү ушундай бир жогорку чеберчиликте иштей турганына, ошол жанагы тарбиялаган өзүнүн студенттерине жакшы жогорку билимди берип атканына мен күбө болдум да. Баардыгын кабыл алуу экзаменде алып атканда эле баардыгы таланттуу балдарды алабыз да. Бул таланттын деле баягы өтө көп ачылып элеги баягы көрүнүп турган ген сыяктуу эле экен да. Гендин кээ бирөөлөр көрүнүп эле турат сыртта. Кээ бирөөлөр казып
аракет кылыш керек. Ошондой эле нерсе экен. Эмилдин опера өнөрүндөгү жагымдуу үнү менен чоң сахнада чыгармачылыктын казанында кайнап келген эмгеги эмнегедир бааланбай наам дегенден куру калыптыр. Балким бул анын заманга жараша болбой жулунбаган жөнөкөй ток бейил мүнөзү күнөөлүдүр. Ким билсин. Туура эмес жагым деп ойлойм. Балким туура. Аны мен өзүм билбейм, мен ушундай тарбиялап коюптур. Акты ак, караны кара деп эле коем да. Анан ушу кээ бир жетекчилерибизге балким жакпай калгандыр. Эл арасында ар кандай сөз бар го, тети үнү деле жок, кече эле пайда болду эле, бүгүн эле алып алды. Эми биздин кафедрада Токтобек Асаналиев чоң ырчылардын катарында азыркы кезде. Анын деле жанагы президенттен алган дипломунан башка эчтекеси жок. Эми буларга аларды заслуга алды дегендерди теңеп болбойт да. Кантип болот, өзүңүз калып болсоңуз. Мен ушул эки кишини айтып атам, эми силер албагыла берсе да. Берип алып ылдый түшкөндөн көрө ошо өйдө калгыла. Мен өмүрлүк жубайым Тыныбекова Сайкал өмүр бою бухгалтер болуп иштеди. Уулум үйлөнгөн, кызым турмушка чыккан, неберелер бар. Кудайга шүгүр. Бекхан, Нурхан деген неберелерим бар. Кудаларым бар.